Al-Anfal деген сүре бар. Ошонун 22 аятын ачып окуң. 22 аятында Аллах Таала сабылла Аллахтын алдындагы эң жаман айванат. Аллах ушунчалык жек көргөн. Аллах ушунчалык карын төккөн. Аллах ушунчалык азаптагысы келген эң жаман айванат бар. Ал Аллахтын жиберип жаткан сыноолоруна, берип жаткан ырыскысына, нематтарына көз ачылбай, шүгүрчүлүк кылбай, сокур дүлөйлүк менен жашаган адамзаттан өткөн эң жаман айван жок дейт Аллах. Рызкы берип аткан, күндү чыгарып, кайра батырып, акыл, бам, парасат, эс, ден соолук, аба, тамак аш берип аткан Аллах Тааланын бир жана бар экенине акыл жүгүртпөй, дүлөй сокур болуп жашап жаткан адамдан өткөн эң жаман айван жок деп атат.